Assalamu alaikum. Allah Taalaga çeksiz maqtoolor bolsun. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga Allah Taala'nın mehrimi, rahimi, salamı olsun. Allah Taala ıyık Kur'an kitabında eskertүү imandılarga пайдасын берет деп буйрук берген. Мына ушул аятка амал кылып, тагыраак айтканда мына ушул буйрукту аткарып, Kur'an kerimеттери каналы аркылуу биздин жашообузга жана биздин акыретибизге кайсы бир деңгээлде пайдасын тийгизе турган иштерди эскертүү үчүн бүгүн биринчи жолу чыгып отурабыз. Бүгүнкү биздин биринчи эскертүүбүз дал ушул Алла Тааланын ыйык китеби Кур'ан жөнүндө болмокчу. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам Кур'анды окугула. Кур'ан кыямат күнү силерди колдоп, силерге шафаат көрсөтөт деген. Чынында Кур'андын ыйыктыгын, Kur'an'ın kasiyetini, Kur'an'ın ululuğun hiç kimimiz çetke kakalbayız. Meyli imanlı Müslüman olsun, meyli imanı alsız Müslüman olsun, bari bir kaysı bir dengende anın yüreğinde Kur'an'ın ululuğu saktalı. Misalı İslam dininin hiç düşündüğü yok, İslam'dan iyi degen tamgası dağı yok, üylerde dağı. Buna uşul Kur'an'da kalın çüpüröke orup, kiyizge orup, kayışka orup, öydө жака кол жеткис жерге илип койгондор кездешет. Кудам өттеле, кудагыйым өттеле, бир досум өттеле деп, ошого Кур'ан окутканы келдим, Кур'ан түшүргөнү келдим деп, Кыргызстандын бул башынан тиги башына чейин барып жүрөбүз. Атасы өткөндө, энеси өткөндө, жакын туугандарынан айрылганда чөнтөгүнө 200 сом акчасын салып алып, молдого барып Кур'ан окутайын деп жөнөгөндөр аябай көп. Мына ушунун баары кайсы бир деңгээлде биз жүрөгүбүз менен Кур'анга байланып турганыбыздын белгиси. Бирок тилекке каршы биздин Кур'анга карата негизги максатыбыз, негизги милдетибиз болгон мына ушул Кур'анды окуу жана Кур'анга амал кылуудан биз бир топ четтеп кеттик. Бир отурушта айтышат, ушундай элге журтка таанымал аттуу баштуу эле бир адамга эмис аксакал экенсиз бир Кур'ан окуп коюңуз десе, ушул эки жагын каранып, мен Кур'андын сөзүн да билбеймин, обоонун да билбеймин дейт экен. Жакында эле баарыбыз күбө болдук, Кур'анды ырдап койчу деген сөздөрдү дагы уктук. Мына ушунун баары биздин Кур'андан канчалык деңгээлде алыстаганыбызды билдирип турат. Кур'анды үйрөнүп алгын десе, көпчүлүк адамдар мен аны үйрөнө албайт экенмин деп шылтоо кылат. Негизи менин билишимче, акылымдын жетишинче бүгүнкү күндө адам баласы үйрөнө албай турган нерсе жок. Адам эгер кызыгып аракет кыла турган болсо, ар бир нерсени үйрөнүшү мүмкүн. Мисалы, мына 2 күндүк дүнүйө үчүн балдарыбыз, кыздарыбыз 2 айдын ичинде Кытай тилин үйрөнүп атышат. 2 айдан кийин мына ошол чулдурап сүйлөп Кытайлар менен иштешип атышат. Ал эми бул Алла Тааланын китеби, Алла Таала муну өзүм жеңил кылдым деп айткан. Эгер акыл эси жайында болгон адам чындап аракет кылып көңүл койсо, ушул 1 айдын ичинде Кур'анды шырылдатып окуганды өздөчүрсө болот. Мен акыл эси толук деп айтканым, мына ушул телефонду иштеткенди билген, bir post жазып, ошону Facebook'a чыгара алган, WhatsApp'tan келген bir катты экинчи bir группага жөнөткөнгө акылы жеткен адам, демек Кур'анды 1 айдын ичинде толук өздөштүрүп үйрөнө алат. Ушул жаатта мен аял затына ыраазы болуп жүрөм. Эжелердин, апалардын көп бир жамаат болуп Кур'ан окуп жүргөнүн көрүп жүрөбүз. Менин аялым дагы ошол бир топ аялдарга сабак берет. Апалар келип ошол жерде жашы 70ке таяп калган апалар келип ушул алиф бадан баштап 2-3 айдын ичинде Кур'анды окуганды үйрөнүп кетип атышат. Бирок тилекке каршы биз мындай эркектерди көрбөй жатабыз. Анан ушинтип бир жакшы ниет кылгым келет. Эркектер байкуш бул эртең менен эртелеп жумушка кетет, кечке чейин базарда, башка жакта жумушта жүрөт, кечинде чарчап келип Кур'ан окуганга убактысы да жок, жатат деп ушундай бир жакшы ниет кылайын десең, көчөдө баратсаң, канча футбол аянтчасы болсо, бардыгы кезек. Эркектин баары ошол жерде. Канча кафе, канча чайхана болсо, чайханада канча бөлмө болбосун, бардыгы ошо эркектерге толо. Көчөдө булуң бурушта таксисттер токтоп, 2ден, 3дөн, 4дөн, 5ден болуп, карта ойноп, же нарда ойноп отурат. Ушул жакшы ниет кылайын деген ниетиң дагы ушуларды көргөндөн кийин бузулат. Эркектин баары эле базарда деп базарда карасаң, анда иштеп жаткандардын 80% дагы аялдар. Эркектер кайда? Эркектер эмне жумуш кылып атат?
Чындыгында биз ушул көп жаатта аялдардан артта калдык. Пайгамбарыбыздын Халид ибн Валид деген сахабасы болгон. Халид ибн Валид Аллахтын арыстаны деген атка конуп, Аллах жолунда 100гө жакын жихадка катышкан экен. 100гө жакын. Жихад дегеним, эгер ошол согушта каза болуп өлө турган болсо, түз бейишке кире турган, шейит боло турган жихадтан 100гө жакынына катышкан. Халид ибн Валидтин денесинде найзанын учу сайылбаган, кылычтын мизи тийбеген, жебе тепчилбеген бир карыш бүтүн жери жок эле дейт. Бутунун учунан баштап чачына чейин кылыч тийген, найза тийген, желе тепчилген ушунчалык жаракат көп эле. Мына ушул киши өлүм алдында, өлүм төшөгүндө жатканда Аллах Тааланын ыйык китеби Куранды көкүрөгүнө кысып, мына ушул Аллах жолундагы жихадтар сени окуудан бизди тыйып койду. Эгер ушул жихадтар жок болгондо, биз сени окуйт элек, жихадтардын ардында жүрүп, биз сени окуй албай калдык деп арман кылып, көзүнүн жашын төгүп ыйлаган экен. Эми биз өзүбүзгө карайлы. Биз эмнени шылтоо кылып, эмнеге ыйлайбыз? Биздин шылтообуз болгону же Facebook, же WhatsApp, же Instagram гана болушу мүмкүн. Мен ушул Facebook'тан бошой албай жүрүп, сенин китебиңди окуй албай калдым. Instagram'дан колум бошободу, же болбосо WhatsApp'тан колум бошободу деп. Андан башка бизде Алла Таалага айта турган эч бир шылтообуз жок. Менин телефонумда, мисалы, мына экранында бир күндө канча убакыт сен телефонду карадың деген нерсени көрсөтүп турган нерсе бар. Бир күндө мисалы 1 саат эртеден кечке чейин сен телефонду карадың, мунун ичинен мынча мүнөтү социалдык тармактарга кетиптир, мынча мүнөтүн сен сүйлөшүпсүң, мынча мүнөтүн ойнопсуң, кыскасы баарыны көрсөтүп турат. Мына ушул нерсе эгер телефонуңуздарда болбосо, менимче муну көчүрүп алса деле болсо керек. Ошону көчүрүп алып туруп, кечинде жатаар алдында бир көз чаптырып көрүңүздөр. Бир күндүк Алла Таала берген өмүрдүн канча убактысыны сиз мына ушул телефондогу нерсеге короттуңуз. Аны карагандан кийин дагы канча убакытты сиз Алла Тааланын сөзүнө короттуңуз. Муну караңыз. Мына ушул көздүн нуруну кетире турган, жүрөктү катыра турган, акылды айландырып, акыры барып адамды жиндилердин катарына кошо турган телефонго көп убакыт короттуңузбу, же сиздин бул дүйнөдөгү жашооңузга береке бере турган, кабырда сизге нур боло турган, кыямат күндө сизди бейишке жетелей турган Алла Тааланын китебине көбүрөөк убакыт короттуңузбу? Экөөнү салыштырып көрүп туруп, андан кийин өзүңүз майнап чыгарыңыз. Эртең Алла Тааланын астына барганда биз сенин китебиңди амал кылдык, сенин китебиңдеги буйруктарды аткардык, сен тыйган нерселерден тыйылдык деп биздин Алла Таалага болгон урмат сыйыбыз анын китебини окуганыбызга жараша болот. Мисалы, мен китеп жазып жүрөм. Мага жолукканда көпчүлүк адамдар көрүшкөндөн кийин Адайчы Сейитбеков деген сизсизби? Сиздин баланча деген китебиңизди окуганмын, Түгүнчө деген китебиңизди окуганмын, жакшы жазыпсыз, рахмат, Алла разы болсун. Мен сизди сыйлаймын, урматтаймын дейт. Ошого мындай сүйүнүп, бир топ разы болуп каласың. Ал эми кээ бирөө көрүшкөндөн кийин Адайчы Сейитбеков сизби? Мен сизди урматтаймын, сыйлаймын десе, андан кийин мен анан сиз менин кайсы китебимди окудуңуз деп сурасам, ал мен эч деле китебиңизди окуган эмесмин. Бирөөлөр ушундай сизди жакшы жазат дейт. Ошон үчүн эле сыйлаймын, урматтаймын десе, мен анын сыйына, урматына ишенбеймин. Ошондой эле эртең Алла Тааланын астына барганда, биз Алла Таалага сенин кулуң болдук, биз мусулман болуп жашадык, ыймандуу болуп жашадык, сенин буйругуңду аткардык, тыйганыңдан тыйылдык деп, бирок Алла Тааланын китебинен ашып туруп бир алифче Б деген тамгасын окуй албасак, демек биздин Алла Таалага болгон сүйүүбүз, Алла Таалага болгон урматыбыз, Алла Таалага болгон сыйыбыз жалган экендиги ушунан билинет. Куран окуганга үйрөнүүгө аракет кылалы. Бул Алла Таала өзү жеңил кылдым деп убада берген. Жана мен жогоруда айттым, бир айдын ичинде Куранды толук окуганды өздөштүрүп алууга мүмкүн. Болгону буга жок дегенде бир күндө 10 мүнөт же 15 мүнөт убакыт бөлгөнгө аракет кылышыбыз керек. Биздин бүгүнкү эскертүүбүз мына ушул. Мен муну сиздерге эскерттим. Сиздер дагы бул видеону ары бери бөлүштүрүп, эскертүүгө, жакшылыкка шериктеш болуңуздар. Кийинки эскертүүгө чейин сак саламат туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.